Бул чоң алыш балдар бакчасы Бак Аят районуна караштуу Үч Эмчек айылында жайгашкан. Чакан айылдагы бакчанын имараты 1989 жылы салынып пайдаланууга берилген. Типтүү бакчанын имараты кийин мектепте болгон. Мындан 8 жыл мурда чоң алыш балдар бакчасы болуп кайрадан ачылып иштеп баштаган. Бирок тилекке каршы 34 жылдан бери бир да жолу капиталдык ремонттон өтпөгөн имараттын полдору чирип, жарак сабалга келген. Андыктан бакчанын жетекчиси Гүлзат Сапаралиева Ариске долбоор жазып 6 миллион сомго бакчанын имаратын толук капиталдык ремонттон өткөрдү. Бала бакчанын абалы ремонтко чейин өтө оор болчу. Анткени полдору тешилген, жыртылган, дубалдары көчкөн, электр энергиялары чубалгылары бүт жараксыз болчу. Анан биз соңдоп түзөө иштерин жүргүзүп иштеп келгенбиз. Кудайдын буйругу менен азыр ремонт иши жүргүзүлдү. Азыр бала бакча эң сонун абалда. Буга чейин бала бакчанын толук айланасы курчалып бүттү. Бала бакчанын асты евро бурчаткаланды. Игровой площадкалар курулду, оюн аянтчалары. Бала бакчанын эшиктери, айнектери алмаштырылды. Жана санузелдер киргизилди. Мебелдер алынды. Бакчада учурда 120 бала тарбияланат. Дагы ондой бала электрондук кезекте турат. 2 кабаттуу имараттын ичинде келечек муун үчүн бардык шарттар каралган. Балдар үчүн түзүлгөн шарттарды көргөн ата-энелер кубанычта. Бул жакка менин өзүмдүн балдарым да келген. Азыр неберелерим келет. Мурунку абалы эми мурда мектеп болгон биринчи бул. Анан мектептен кийин садик өткөн. Садик өткөндө баягы эми эл өзүбүз жапа-тырмак киришип, садик ачылганда ар ким колунан келген немелерди алып келип, аны азыр Кудайга шүгүр, Гүлзат өркүн өссүн, өмүрлүү болсун. Аябай жакшы кылып атат садиктичи. Биз аябай сыймыктанабыз садигибиз менен. Арис Талас облусундагы бир катар социалдык объектилердин ремонтуна каржылык колдоо көрсөтүп келүүдө. Өзгөчө балдар бакчалары, ошондой эле мектептердин айрымдары кыш келгенге чейин быйыл капиталдык ремонттон өттү. Негизинен булар элдер өздөрү тамамдап атат. Көйгөй негизинде да элдер өздөрү онлайн добуш беришип, бизге ошо айылда кандай көйгөй болуп атат, ошо кандай көйгөй чечсек де, ошо негизинде биз өздөрү проекттаны биз ошол проектти каржылап атабыз. Биз жаранган ошо проекттерди каржылабастан ошо аларга атайын окууларды жүргүзүп атабыз. Атайын тренингдер болуп атат. Жана сатып алууларды кантип жүргүзүш керек, балоолорду кандай өткөзүш керек. Анткени өзүңүздөр билгендей, ошо жанагы сатып алууларды элдер өздөрү коомчулук өзү өткөзүп атат. Андан тышкары ошо бүтүп аткан объектилерде жанагы жумуштардын элдер өздөрү балап атат да бар. Жумуш жакшы жүрүп атабы. Жанагы көрсөтүлгөн проектте көрсөтүлгөн бардык аткарылып атыр да, ошонун негизинде кылышып атат да. Бакчанын ачылышына келген жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында, Арис аркылуу бүгүнкү күндө Бак Аят айыл өкмөтүндө эле 3 объектиде жумуштар жасалууда. Бак Аят айыл өкмөтүбүз районубуздун аймагында 9 айыл аймак болсо, ошо 9 аймак менен дайыма тыгыз биргеликте иштешип келип атасыздар. Сиздердин эмгегиңиздер аябай чоң. Мындан ары дагы Кудай буйруса 2024 жылга дагы тыгыз карым-катнаш болуп сиздер менен бирге иш алып барабыз. Долбоорлорду дайыма колдоп жүрөсүздөр. Сизге жалпы эле Бак Аят элдин атынан терең ыраазычылык билдирем. Жаңы ремонту бүткөн бакча эртеңден баштап балдарды кабыл алат. Ага чейин даярдык иштери колго алынууда. Ал эми бүгүн бакчанын тарбиялануучулары өз таланттарын келген конокторго тартуулашты. Бегайма Сымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Бак Аят району.